Bugün Minpriroda отчет берип атат да. Бүт Кыргызстан боюнча эпизодияны токтоттук, контролго алдык депчи. Декабрдан бери, сентябрдан бери кекиликтердин оорусун айтып келем. Жана оорулуу текенин, пастереллез менен ооруп аткан текелердин канча теке ооруп өлгөн жөнүндө информацияларды айтып келебиз. Бирок анализ жок да. Бул Мусай Алмаз өзү приспособец. Бүгүн карабайсың, Машиев да приспособец кылып алыптыр да. Эй, генеральный прокурор, эмне деген болуп калдык, эй? Талап койбойсуңарбы по факту мына кекилик анализ турат 80% оорулуу колдо турат. Курголдор оорулуу, жара каптап, бул өтө жугуштуу жара. Өзүңөр элестесеңер, оозунун тегеректери жара болгон, өзүңөр элестесеңер, эмне деген оору бул, эй? Өтө чынды чолпон аталыктар корккондой эле бар ал. Оозунун учтарын баары жара болгондон кийин. Бул контактный уже, опасный жара. Текелер пастереллездон өлдү канчасы. Чычкактап өлдү. Дагы эле оору каптап атат. ОТРК Скөлдүккө көрсөтүп атат. 80дей теке кетип атат. Ай, красота, бирок баса албай атат го баары. Араң эле басып атат го деп атат да, эй. Булар 10 миң, 20 миң деген текенин баарын оорулуу кылды. Уксаңар болобу? Машиев, министр Минприрода, Мусаев Алмазго 7 министрдин башын жутуп, Кыргызстандын бар кашатын чыгарып, жаратылышын баарын жок кылып аткан киши. Ошого приспособецке кошо приспособец болдуңбу? Кана жыйнаш кылганыңар? Кана анализдерди алып келип койгонуңар эчикте экен? Өзүңөрдүн складтарда, өзүңөрдүн архивиңерде 12 түрлүү оорунун эмеси бар. Каалаган убакта чыгарасыңар, бирок казыр чыгарбай отурасыңар да. Акырын тихо өткөрүп кетебиз да. Эй, 3 жылдан кийин, 2 жылдан кийин Кыргызстанда кийик калбай калат, эчтеке калбайт. Эчтеке жумуш кылган жоксуңар, эй. Бул угроза, бул силер деген экологический диверсия кылып атасыңар, эй. Бир мындай жаратылышты, келечекти ойлогон органдар барбы? Деги Кыргызстан эмне болуп калдык, айланайын? Өнүгүп атабызбы? Кантип өнүгүп атабыз? Болгон жаратылыштын баарын эпидемия, эпизодия кылып, вирус, бактерияга каптатып коюп, кантип өнүгүп атабыз? Эмне кылып өнүгүп атабыз? Наоборот, лимит жашообуз коркунучка айланып баратат го. Эчтекени ыраа көрбөйт, ич таар. Бүт бар эле меники болсо дейт. Ушунчалык ач көз болобу бийликке келип алып? Эл менен мындай жумшагыраак болгула да, кээ бир коктулардын баарын запрет кылып чыгыңар. Ачык именно запрет болбогон коктулардын баары, охота запрет кылып салган коктунун баары бүт эпизодия болуп атат. Туура эмес политика жүргүзүп атасыңар. Советтер Союзунун убагында ушу органдар, аппарат, президент, ушу баарыңарды алдап кетет ушу. Президентке такыр жеткирбей койгондо штора тосуп алып, аналитиктер ушу кийин баарын страшно камаласыңар ушу. Кыргызстандын жаратылышын экологиялык диверсияга мына Ак үйдөн баштап Мусаевга чейин бүт экологиялык диверсия кылып атасыңар. Действительно. Президентке айтсаңар ошонун баарын чечет эле да. Айтпайсыңар. Айтпайсыңар, анткени кызыкчылыктарыңар бар да. Айтпайсыңар мына, эй. Кекиликтин анализин көтөрүп алып, бир бала чуркап жүрөт деп. Минприрода кыла турган жумушту баарын ошо кылып атат деп. Чолпон атадан, курорттук зонадан контактный болезнь чыкты, оозун, мурдунан, бутунан бери жара болуп, сплошной денесинин баары жара. Курголдор жайнап өлүп атат. Тоонун баары кийип өлүп атат. Анан эки сөз менен эле биз эпизодияны токтоттук, анан кийин де бүгүн мага жооп бергени ал. Баардык задание андай болбойт. Урматтуу Садыр Нуркожоев, Советтер Союзунда охота общество деген болчу. Бүт баарын бөлүп жөн эле охота общество эле кылып берип койчу мага. Бирөөнө берип койчу охота общество кылып. Союз охотников. Бүт ошолор эле иш алып барсын. Бул доллар бар өлкө, күзөтчүлүгө өлкө өнүкпөйт дейт. Көп койчу да кой кайтара албайт дейт. Булар баары эле кызыгып, жана акчасына кызыгып отуруп, жаратылыштын түбүнө жетпей болушту да, баары ары тартат, бери тартат. Жана Карганбек Самактын барасында айткандай точно. Дублирующий органдар көп, бирок эч ким жооп бербейт да.
Настоящий ошо жооп берип чуркап жүргөн эгилдин айлыгы 4.000 сом. Мен природа даже ушундай чала саат ушундай эме жок. Даже инспекторлоруна удостоверение алып бере албайт да. Тиги интернет албаган жерден тигиси инспектор экенин көрсөтүш үчүн, эколог үчүн көрсөтүш үчүн түндүктү скачать этип жүрөт. Түндүктү скачать эткенче индүктөр учуп кетип атат. Ошо подземкада эле удостоверение бар, ошондо берип койсо болбойбу? Кайда бир нерселерди шрифт кылып ташташат элечи. Обу жоктуңар да негизи. Биз өзүн чындап токтосоң мурок мурсай алмаз. Билем, жөн эле аракет кылып койсоң боло, эмне деген жансың билбейм, эмне болуп калган сен? Засланный эмесиң го деп Атайын Кыргызстандын жаныбарын, Тажикстандын заинтересованный окшойсуң тажиктергечи. Ошол жактан акча келет окшойт. Же Казакстан конкурс. Эмне үчүн Кыргызстандын жаныбарларын эпидемия каптатып унчукпай атасың? Сен кече эле келдиң да жумушка, туруп айт да, мен келсем моундай ооруп атыр отчет, моундай кыласың, жинаш кылды, эмне эле чече албай турасың? Фактически сенин күнөөң жок да мына. Өзүң келип айт да, моундай кылалы деп конкретно элди включать этпейсиңер, акча бөлбөйсүңөр. Мындан кийинки ин охотанын акчасын бар жаратылышка салгыла. Могу быйылкы акчаны да жаратылышка салып спасать этип калыш керек болчу. Билбейм. Келечегибиз туман болуп баратат чын элечи. Эч кандай. Кайдан келгендир билбейм да, эмне болгонун билбейм. Будущийбиз барбы? Болгон кийик. Курорттуу город Чолпон Атадан бери жарага каптатып атасың. Кудай сактасын, жадында суулар чыкса чума чыгабы. Аябай мындай угроза жаратып атасыңар да, биз мамлекеттин бүтүндүгүнө коркунучту алып атасыңар. Мен природа